Саламатсыздарбы. Эмеси Geoşondu программасы. 24-25 март күндері УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев Ташкентте премьер Абдулла Арипов менен чегара маселелерин талкуулады. Ташиевтен кийин Ташкентке келген премьер Улукбек Марипов дагы Арипов менен, андан соң президент Шавкат Мирзиёев менен жолукту жана эки тараптуу кызматташуу боюнча өкмөт аралык комиссиянын 9-жыйынына катышты. Ташиев жума күнү Бишкекте чегара маселелери толук чечилгенин жарыялады. Кыргыз-Өзбек чегарасы 100% чечилди. 100% чечилди. Бул чечилбеген маселе өтө оор маселелер биз карадык, чечилди. Протоколду кол койгондон кийин, урматтуу журналисттер, Өзбек-Кыргыз чегарасында эч кандай талаштуу жер калган жок. Баары бүттү. 11-12 март күндөрү президент Садыр Жапаров Ташкентке мамлекеттик сапар менен барып келгенден кийин Өзбекстан Кыргызстанга оңгартууну бермей болду. Ал үчүн Кыргызстан Сох анклавына коридор ачып берүүгө тийиш деген кабар тарап, бирок кийин жокко чыгарылган. Ташиев жума күнү Сохко эч кандай коридор ачылбайт. Оңгартуу болсо илгертен бери кыргыздыкы болгон деп билдирди. Оңгартуу болсо толук койду бизге жазылды. И Карабелес участогынан 25 гектар жер бизге жазылды. Участок Карабелес раньше уже было отдано Узбекистану, теперь мы обратно взяли. То есть 25 гектар жерди кайрадан алдык Узбекистандан. Ошентип бул участоктор ошол Орто Токай Будак комиссиясынын эсебинен бизге өттү. Көптөгөн суу сактагыч так чегарада салынган. Алардан чыккан суу менен Өзбекстан пайдаланат, бирок алар Кыргызстандын аймагын ээлейт. Ошондуктан суу басып калган жерлерге кенемте катары Өзбекстан башка жер тилкелерин берүүгө тийиш. Мурда да ошондой болгон, бирок келишим толук аткарылчу эмес. Азыр болсо Кыргызстан кошумча 100 гектар жер алууда. Гавасай деген участок бар. Бул дагы ошол Жалал Абад облусу менен Наманган облусунун чектешкен жеринде. Ушул жерден эми баягы сүйлөшүүлөр оор болду, жеңил болду деп айтыш кыйын, бирок жеңил сүйлөшүүлөр эч качан болбойт. 2 күндүк талаш тартыштан кийин, өйдөгөйдөн кийин ушул жерден бизге 8000 гектар жер биз жака жазылды. Ушул Гавасайда бир нече жолу ок атылып, бир нече жолу ызычуу болгон жер. Ташиевдин айтымында эми Ташкентте кол коюлган атайын протоколдон кийин Кыргыз-Өзбек чегарасында талаштуу эч бир бөлүк калган жок. Ошондуктан эми кайсы бир аймакты же тилкени башка тарапка өткөрүп берүү дегеле мүмкүн эмес. Жерлер менен эми тең өлчөмдө алмашуу гана мүмкүн. Анын баарын жергиликтүү элге кантип түшүндүрүш керек деген суроого Ташиев эч ким нааразы болбош керек деген жооп кайтарды. Эми мындан бияка передача земель деген болбойт. Эч кимге кайсы бир жер тилкесин бере албайт. Алмашуу гана болушу мүмкүн. Кыргызстан тарапта жашаган жергиликтүү калк нааразы болбойт. Ага эч кандай негиз жок. Анткени талаш жерлерде айыл кыштактардын баары, талаш калктуу пункттун баары кыргыз тарапка өттү. Почему? Да потому что все населенные пункты спорные, все населенные территории спорные. Мы описали на кыргызскую сторону. Эки тараптуу сүйлөшүүнү УКМК төрагасы менен премьер жүргүздү. Жана мындай протоколго кол коюу эки өлкөнүн президенттери Ташкентте 3 айдын ичинде бардык чегара маселелерин бүтүрөлү деп сүйлөшүп макулдашкандыктан мүмкүн болду. Ташиевдин айтымында эми чегара кызматы, кадастр же жергиликтүү айыл өкмөттөрү менен акимдер бардык талаптуу иштерди ошол 3 айдын ичинде бүтүрүүгө тийиш. Эки тараптуу сүйлөшүү болгондо, айрыкча мамлекеттер тараптуу сүйлөшүүлөр болгондо, чегара маселеси чечкенде эч кандай бир тарап утулду деген маселе каралбайт. Эки тарап тең бири-бири менен макулдашып туруп,
эки тараптын бири-бири менен сүйлөшүп туруп гана чечим кабыл алынат. Анан бул жерде кайсыл бир тарап утту, кайсыл бир тарап утулду деген бул жерде колдонулбайт. Эгер мунун баары чында эле ишке ашса, анда кыргыз-тажик чек арасы боюнча сүйлөшүүлөр дагы оңоюраак жүрөт деп күтсө болот. Кеп ошондо саламатта калыңыздар.